Түз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толукталган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кепилдик берем, эч кандай куугунтук болбойт. Садыр Жапаров бейөкмөт уюмдарды көзөмөлдөгөн мыйзамга кол койду. Мамлекеттин бир сомундагы жедирбей. Ташиев коррупция менен күрөштөн түшкөн каражаттар тууралуу жана анын дарегине айтылган сындарга жооп берди. Бейгүнөө сабалган бала Ички иштер министрлигинде кадр системасын өзгөрттү. Милиция өз аброюн өзү төктүбү. Аксыда мектеп окуучусу бычакталып каза болду. 11-класстын жана 9-класстын балдары чаш тарашканада кезек талашып чырдашып, жыйынтыгы өлүм менен аяктады. Татарстандын Элабуга шаарына дрон соккусунан кыргызстандык жаран жаратылды. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги 2-апрелде билдирди. Маалыматка ылайык, соккудан жалпы 6 киши жабыркаган. Алардын бири 17 жаштагы кыргызстандык жаран. Ал орто жаракат алган айтылууда. Кыргызстандын Казандагы консулдугунун кызматкерлери анын абалынан кабар алып, толугураак маалымат берилери кабарланды. Мунун алдында Орусиялык ТАСС агенттиги Татарстандын Элабуга жана Нижний Камаз шаарларына учкучсуз аппараттардын сокку урулганын жергиликтүү бийликтин маалыматына таянып жазган. Сокку өндүрүштүк ишкананын имаратына тийгенин, андан 7 адам жабыркаганын Орусиялык маалымат каражаттары кабарлады. Президент Садыр Жапаров бүгүн өлкөгө иш сапары менен келген Кытай Эл Республикасынын Синьцзян уйгур автономдук районунун элдик өкмөтүнүн төрагасы Эркин Тунниязды кабыл алды. Кызматташтыкты кеңейтүү, келечектүү долбоорлор, өзгөчө санариптештирүү, транспорттук логистика, инвестиция, айыл чарба жана гуманитардык багыт сыяктуу тармактар боюнча пикир алмашуу болду. Президент Садыр Жапаров Кытай Кыргызстан үчүн негизги соода жана инвестициялык өнөктөштөрдүн бири экенин айтты. Ал масштабтуу биргелешкен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруунун ийгиликтүү илгерилешинин канааттануу менен белгиледи. Кытай Эл Республикасынын Синьцзян уйгур автономдук районунун элдик өкмөтүнүн төрагасы Эркин Туннияз өз кезегинде Кыргызстанга чоң делегация келгенин, алардын ичинде биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга даяр 50дөн ашык ири компаниялардын өкүлдөрү бар экенин белгиледи. Мындан тышкары тараптар Эркештам жана Торугарт өткөрүү пункттарынын ийгиликтүү жана үзгүлтүксүз ишине өзгөчө көңүл бурушту. Бул эки өлкөнүн ортосундагы өз ара сооданы андан ары да көбөйтүүнүн маанилүү фактору болуп саналат. Кыргызстан Кытай менен Шанхай кызматташтык уюмунун бир алкак бир жол демилгесинин жана Борбордук Азия Кытай форматынын алкагында кызматташтыкты кеңейтүүгө жана бекемдөөгө ар дайым даяр. Өлкөлөрүбүздүн ортосундагы салттуу достук жана ынак коңшулук байланыштар ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү, региондогу туруктуулукту жана коопсуздукту мындан ары да бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Батыш менен Американын бүйүрүн кызытып, коомчулукта катуу талкуу жараткан мыйзам кабыл алынды. Президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга кол койгонун кабарлап, өзүнүн жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирүү таратты. Билдирүүдө президент жаралып жаткан наразычылыктар жана кооптонууларга негиз жок экенин белгилеп, мындай пикирлерге чекит койчу убакыт келгенин кошумчалаган. Эми аталган уюмдар каттоодон өтүп, өлкөдө ачык айкын ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт. Эми Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдар ачык айкын иштей башташат. Президент Садыр Жапаров көптөн бери талкуу жаратып келген бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамга кол койду. Ал бул тууралуу Facebook баракчасы аркылуу кабарлап, өлкөдө 30 жылдан бери иштеп келе жаткан өкмөттүк эмес уюмдар буга чейин эч жерде катталбай, отчет бербей келгенин белгиледи. Буга чейин өкмөттүк эмес уюмдар жана алардын чет өлкөлүк өнөктөштөрү мага кайрылышып, бул мыйзамга кол коюудан баш тартуумду суранышкан. Эмне үчүн? Бизде 30 жылдан бери иштеп келе жатышкан өкмөттүк эмес уюмдар эч жерге катталчу эмес, эч кимге отчет беришчү эмес. Жөн гана банктардан эсеп ачып эле чет өлкөлүк донорлордон акча алып, каалаган нерселерине, анын ичинде жеке үй бүлөлүк кызыкчылыктарына да иштетип келишкен. Эми мындан ары Юстиция министрлигинен эл катары эле каттоодон өтүшөт. Банктан эсеп ачышат. Мындан ары ачык айкын иштей башташат.
Буга чейин калкыбызда айтылып келген эшек жайлоо деген мындан ары болбойт. Мисалы бүгүнкү күндө 10 миңден ашык ушундай бейөкмөт уюмдар иштейт экен Кыргызстанда 30 жылдан бери, 91 жылдан баштап да. Алар өзүнүн ишмердүүлүгү кандай алып барып атат? Биринчи суроо. Мисалы баары жаман дегенден мен алысмын, анткени ошондой эле ошол бейөкмөт ичинде бар жакшы мамлекет үчүн жакшы иштерди алып барып аткан уюмдар бар. Аны сөзсүз мойнуна алышыбыз керек да. Бирок көпчүлүгү мындай айткандай кандай жумушту алып барып атат? Кайсы каражаттарды алып атат? Кайсы мамлекеттердин каражаттарды алып атат? Мыйзамдуубу же мыйзамсызбы? Андан тышкары эң негизги суроо каяка алып атат да? Ошол суроолорго бүгүнкү күндө мына мыйзам кол коюлду. Мен оюмча толук кандуу эми каттоодон өткөндөн кийин ачыкка чыгат да. Президент Садыр Жапаров көпчүлүктүн бүйүрүн кыздып жаткан мыйзамдын алкагында чет элдик агент макамы берилип, куугунтук болбой турганына өзү кепил экенин билдирди. Ал эми чет элдик донорлор эмнеге бул мыйзамга каршы болуп, вето коюуга чакырып келишкенин төмөндөгүдөй түшүндүрдү. Аларды биздин өкмөттүк эмес уюмдар алдап жатышат. Бизге куугунтук болот. Бизди чет өлкөнүн агенти деп камашат деген сыяктуу жалган маалыматтарды жеткирип жатышат. Алар ишенип алышкан. Ошол үчүн бул мыйзамга кол коюудан баш тартышымды суранып жатышат. 30 жылдан бери бирөөсүн дагы чет өлкөлүк донорлор менен иштештиңер, баланча суммадагы акча алдыңар деп куугунтуктабаган, эми куугунтуктамак белек. Мамлекет башчысы катары кепилдик берем. Эч кандай куугунтук болбойт. Президент кол койду. Мен оюмча коомчулук тарабынан биз социалдык тармактарда карап атабыз. Көпчүлүк 90%дан ашуун колдоп жатат бул мыйзамды. Андан тышкары ошол эле бейөкмөт уюмдар алар каршы чыгып атат. Эми алар түшүнсө болот. Анткени эми каражаттарды эмете албайт да. Мындай айтканда ачык жашыра албайт, ачыкка көрсөтүш керек да. Көрсөтүш керек ачыккачы. Ошол үчүн бул жерде ошондой суроолор болуп жатат да, менимче. Президенттин билдирүүсүндө мындай мыйзам ошол эле өнүккөн батыш өлкөлөрүндө да иштеп жатканын белгилеп, мындан ары алешемдиктерге жол берилбей тургандыгын жазган. Президенттин маалыматы бар да, айтып атпай, кээ бирлер ошол акча каражаттарды өздөрүнүн баягы кызыкчылыгына жумушап байып атат деп айтып атпайбы. Значит, бир маалыматы бар да. Ошол үчүн бул экинчиден, үчүнчүдөн мына бизде азыр Кыргызстанда финансалык мына маданият түптөлүп келатат. Бул эмнени билдирет? Бул ар бир жаран каякта иштебесин, ким болбосун, өздөрүнүн бүт мүлк, акча каражаттарын бардыгы мамлекет көрүп туруш керек да. Өздөрү баягы ачык, айкын билип туруш керек. Мына президент өзү үлгү көрсөтүп, өздөрүнүн мүлктөрүн мынакей бардыгын ачык жарыялады. Эскерсек, жогорку кеңеш быйыл 14-мартта коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 3-окууда талкуусуз кабыл алган. Буга чейин бул мыйзам коомчулукта катуу талкууга алынып, ар түрдүү пикирлерди жараткан болчу. Мыйзамдын максаты аталган уюмдардын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн чет өлкөлүк өкүл катары иш алып барган жана чет өлкөлүк булактардан каржыланган коммерциялык эмес уюмдардын акча каражаттарын ачыктыгын камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Нурзада Сыдыкова, Ариет Абдылдаев, регион, Бишкек. Камчыбек Ташиев 7 каналга берген маегинде коррупцияга каршы күрөшүүдөн бүгүнкү күндө мамлекеттин казынасына 40 миллиард сом которулганын, акыркы 3 жылда түшкөн көлөм 100 миллиард сомдон ашып кеткенин билдирди. Эгемендикке ээ болгондон бери элди талап тоноп келе жаткан уурлардан өндүрүлүп жаткан каражаттар биринчи кезекте калктын социалдык турмушун жакшыртууга жумшалып жатканын кошумчалады. Ал эми Баткендин экс-губернатору Өмүрбек Субаналиев Азаттыктын эфиринде сүйлөп жатып, коррупционерлердин мамлекетке кайтарган каражаттары мыйзамсыз болуп жатканын канкулаган. Буга байланыштуу коомчулукта эки генералдын жасаган иштерине өз баасын беришти. Акыркы жылдары чек ара аймактарында социалдык объектилердин курулушу күч алып, мектеп, балабакча сыяктуу заманбап имараттар пайдаланууга берилүүдө. Чек арачыларда жапырайган жер тамдан бардык шарты бар көп кабаттуу үйлөрдө жашап калышты. Бул иштер эгемендүүлүктөн бери элди талаптоноп келе жаткан уурлардан өндүрүлгөн каражаттан аткарылып жатканын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 7 каналга берген маегинде ачыктады. Биздин жасап жаткан иштерибиз элге бүт ачык көрүнүп турат. Эгемендикке ээ болгондон бери элди талаптоноп келе жаткан уурлардан өндүрүлүп жаткан каражаттар биринчи кезекте калктын
социалдык турмушун жакшыртууга жумшалып жатат. Ар бир региондо үйгө муктаж жарандар үчүн ипотекалык үйлөрдүн курулушу, жаңы салынып жаткан мектептер, бала бакчалар, жолдор ушул ишибиздин жыйынтыгы. Азыркы учурда байкап атасыздар, ошол субсидиядан түшүп аткан акчаларга ошол мамлекеттик бюджетке түшүп, мындай айтканда чек арадагы курал жаракка, мындай айтып үйлөргө, азыркы эле курулуп аткан мына чек арачылар ипотекалык үйлөргө жумшалып, мындай айтканда жаңылоонуу иштер болуп атат азыр. Камчыбек Кыдыршаевдин эмгеги абдан чоң. Биринчи кезекте чек ара боюнча. Чек ара маселесин чечүүдө, сүйлөшүүлөрдү Тажикстанга барып, Кыргызстанга келип, комиссия мүчөлөрү менен сүйлөшүп чек араны чечилип аткандыгы. Экинчиси айылсыз коррупция менен күрөшүүдөгү эмгегини биз баарыбыз билип турабыз. Кыргызстан боюнча баарыбыз билип турабыз. Чек арадагы мектептердин курулгандыгы, чек арадагы айылдарга көңүл бөлгөндүгү бул биздин Камчыбек Кыдыршаев менен президентибиздин чоң эмгеги деп айтабыз. Өмүрбек мырза, мына ушул эле маегинде журналист генерал Өмүрбек Суаналиевдин Азаттыктын эфиринде айткан пикири боюнча суроо салган. Суаналиев эл ичинде айтылып жүргөндөй кустуризацияны туура эмес сыпаттап, мыйзамдуу жол менен кетиш керек болчу, коррупцияны күч менен жоя албайбыз деп сын таккан. Буга коомчулукта өз оюн билдирди. Суаналиев Баткенде губернатор болуп турган учурда генералдыгын көрсөтсө болот эле дешет. Канча акча төлөдү, кандай болду? Бул любой мамлекетте бүт прозрачный болот. Мына эмеде күрөш болуп атат Казакстанда. Алардыкы как положено мыйзам чегинде кустуризацияны жок. Именно сот аркылуу түрмөгө барат, түрмөдөн аны возмещение ущерба болот. Мына миллиард доллардарды түшүрүп атат. Негизи ошондой болуш керек. Эл сүйлөсө дагы ушул Суаналиев сүйлөбөй эле койсунчу. Анын деңгээлин, эмне үчүн аны өз убагында жыгач генерал Катани деп атап алышканын 2021-жылы орун алган Баткен окуясы көрсөттү. Мына ошол өзүнө тагылган эпитеттерге толук татыктуу экени көрүндү. Дал ошол себептен кызматтан алынды. Менден эмес, Баткен элинен барып сурасаңыз, толугураак жооп аласыз. Эми ошонун ким экендигин Баткен областына губернатор болуп келгенде билип калбадыкпы? Кандай адам экендигин. Көрдүк да Баткенге келгенде ким экендигини. Жакта Тажикстан менен кылып атса, кабинетинден чыкпай жатып алдыгы. Эми биз дагы эле мурда ошондой сыйлаганбыз да. О, Суаналиев бул Катан экен, кылмыштуулукка менен каршы күрөшкөн экен деп. Кылмыштуулук менен күрөшкөндө эмне натыйжа берди мисалы? Ал кишини эми губернатор болгондо болгонун уктум, бирок мындай чек арага барып өзүнүн бир чечкиндүү бир иш аракетин толук мындай көрдүм деп эсептебейм. Ошондон ал өзү эми генерал катары эгер ошол өзүнүн бир ыкчам ишини же бир чечкиндүү кадам жасап койсо болмок эле. Камчыбек Ташиев мамлекетти сүлүк курттай соруп келген уурлардан коомду тазалоо өтө кыйын болуп жатканын айтып, азыр дагы тазалап бүтө албай жатабыз. Алар абдан уюмдашып кеткен. Мунун баары эл үчүн, бир тыйыны калбай мамлекеттин, элдин пайдасы үчүн жумшалат. Күтүп тургула деди. Бүгүнкү күндө Камчыбекке каршы душман дагы эң көп Камчыбекте да душман. Ошондон эмне себептен бул коррупция менен кылмыш дүйнөсүндөгү адамдар эң бардыгы коркунучтуу адамдар да. Жөнөкөй адамдар эмес. Кечирип коет деген була ыйманы жок адамдар булар. Ошондуктан булар менен айгыз күрөш уланта бериш керек. Коррупциядан түшкөн каражаттардын жарымы сол чөнтөккө кирип жыргап жатышат дегендерге да жооп берилди. Жакында канча акча түшкөнү, кайсы күнү, кимден түшкөнү боюнча толук жарыяланары да айтылды. Камчыбек Ташиев жеке мен турганда мамлекеттин бир да тыйынын сол чөнтөккө урдурбайм, бир сомун дагы жедирбейм. Буга мен 100% кепилдик берем деп жооп берген. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Акылбек Жапаров Кыргызстанда туруктуу агроөнөр-жай секторун түзүүгө арналган агрардык форумга катышты. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Айыл чарба министрлиги тарабынан республика боюнча 11 МТСтин ачылышы, 16 ири инфраструктуралык объектинин ишке киргизилиши, Ош жана Чүй облустарында соода логистикалык борборлордун ишке киргизилиши, Чүй облусунда консерваланган варенье түрүндөгү жемиш азыктарын өндүрүү, Чүй облусунда Москва районундагы Кыргыз продуктусу сыяктуу соода логистикалык аймактарда тармактарды кеңейтүү
кеңейтүү жана башка долбоорлорду ишке кириши күтүлүүдө. Иш чаранын алкагында Финансы министрлиги менен Дүйнөлүк банктын ортосунда Кыргыз Республикасындагы ландшафтты туруктуу калыбына келтирүү долбоору боюнча макулдашууга кол коюу азем өттү. Бул долбоор мөңгүлөргө кар катмарына, сел жана суу ташкындарына мониторинг жүргүзүү боюнча өкмөттүн потенциалын жогорулатууга, ошондой эле климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин азайтуу жана адаптациялоо боюнча чараларды ишке ашырууга көмөк берет. Өлкөнүн консолидацияланган бюджети 600,7 миллиард сомго жеткирүү пландалууда. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда туруктуу агро өнөр-жай секторун түзүүгө арналган агрардык форумда кабарлады. Минкап төрагасы болжол боюнча 2024 жылга карата ички өндүрүмдүн көлөмү 1 триллион 410 миллиард сомго жетип, реалдуу өсүү темпи 6% деңгээлинде болоорун белгиледи. Анын айтымында былтыр консолидацияланган бюджет 575 миллиард сомду түзсө, быйыл 600,7 миллиард сомго жеткирүү пландалууда. Жапаров элде жеткиликтүү баада сапаттуу продукциянын болушун камсыздоо үчүн азык-түлүк баасынын туруктуулугун камсыз кылуу өзгөчө маанилүү экенин кошумчалады. Араванда жеке менчикке өтүп кеткен стадиондун жери мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бул жер 2001 жылы Араван айыл өкмөтүнүн айылдык кеңеши тарабынан Кыргыз Республикасынын президентинин 1995 жылдын 16 февралындагы юридикалык же жеке жактарга социалдык инфраструктура объекттерин менчиктин жеке же башка түрлөрүнө өткөрүп берүүгө тыюу салуу жөнүндө жарлыгын бузуу менен жеке жактарга берилип кеткен. Жердин жалпы аянты 0,46 гектарды түзөт. Базар баасы 307 миллион 135 миң сомду түзөт. Сокулукта маршрутканын айдоочусу өспүрүмдү сүзүп, ал окуя болгон жерде каза болгон. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кырсык 1 апрель күнү саат 16:25 чамасында Бишкек-Ош унаа жолунун 8-чакырымында болгон. Анда Аймежичикага караштуу номер 374 Бишкек-Кара-Балта маршруттук каттамында жүргөн Mercedes-Benz 313 үлгүсүндө унаанын айдоочусу чыгыштан батышты карай бара жатып, түндүктөн түштүктү көздөй жөө өтмөктөн чуркап чыга калган 2015 жылы туулган өспүрүмдү сүзүп алган. Кырсыктын кесепетинен жөө жүргүнчү каза болуп калган. Азыркы учурда Сокулук райондук ички иштер бөлүмү тарабынан тийиштүү экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери жүрүүдө. Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районунда 18 жаштагы өспүрүм бычактан каза болду. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматынан кабарлашты. Милицияга 31 мартта болжол менен саат 20:30 Аксы райондук ооруканасынан чалуу түшүп, анда ооруканага бычактан жарат алып өспүрүм түшкөндүгү кабарланган. 11 класстын жана 9 класстын окуучулары чач тарашканада кезек талашып чырдаша кеткен. Жыйынтыгында 2008 жылы туулган окуучу 2006 жылкы окуучуну чөнтөгүндөгү маки бычагы менен сол бутунун санына жана оң бети тарабына сайып жиберген. 31 мартта болжол менен саат 21:50 алган жаратынан улам Аксы райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө каза болгон. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Жалал Абад облусунун Аксы районунун Коштөбө айылында 11 класстын окуучусу бычактан алган жаракатынан улам каза болду. Алдын ала маалымат боюнча окуя 31 март күнү саат 16:30 чамасында болгон. Бычактан жаракат алган окуучу бала аталган райондун ооруканасында көп кан жоготконуна байланыштуу каза болгон. 9 класстагы окуучусу менен Чиеке айылынын 11 класстагы окуучусу парикмахерге чачтарын алдырууга келгенде очередь талашып кетишет экен. Өзү баягы Оз Ачарга жакын убакыт болгон үчүн эл аз болгондо эч ким жок болгон. 1-2 адам болгон. Баланын ошо сол жак санынын иш жагына бычак сайып бычагы дагы ошо мен угушум боюнча зажигалкадан басканда чыга турган кичинекей бычагымыш чарабзар. Жалпы практикалык борборго больницага алып келишкен. Анан өтө кан көп жоготуп койгондуктан сактап кала албай калышкан. Милицияга болжол менен саат 20:30 Аксы райондук ооруканасынан чалуу түшүп, анда ооруканага бычактан жарат алып өспүрүм түшкөндүгү тууралуу кабарланган. Аталган факты Аксы райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иши башталган. Жерине ыкчам тергөө топ барып, окуяга шектүү делген балага таандык бычак табылган.
Бул факты Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси менен бейбаштык болуп катталып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган. Азыркы учурда кечки саат 8-де 2008-жылкы баланы Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына 48 саатка киргизилген. Бул окуяга улай эле Жалалабад шаарындагы мектептердин 9-10-11 класстын окуучуларына Жалалабад шаардык милициясы жана кала башчысы тарабынан чукул жыйын өткөрүлдү. Жолугушунун максаты жаш өспүрүмдөр арасында коомдук коопсуздукту, кылмыштуулукту, укук бузууларды болтуруу болуп саналат. Кечеги жыйын уюштурган шаардык мэриясы тарабынан, анан ошондой эле Жалалабад шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан уюштурулуп биргеликте. Ал жыйынга Жалалабад шаар мэри өзү катышып, Жалалабад шаар мэринин орун басарлары, андан тышкары ата-энелер, мектеп окуучулар, 70-ге жакын окуучу катышып, мектеп окуучуларынын арасында аракетчилик, бири-бири менен алиги акча салуу, ошолорду бири-бири менен мушташпай, ошо зордук зомбулуктарды мектеп окуучуларынын арасында толугу менен жок кылуу максатында түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мектеп окуучулар арасындагы чырдашуу өлүм менен аяктаган өкүнүчтүү. Бирок ата-энелер, мектеп мугалимдери баланын тарбиясы менен түздөн-түз иш алып баруусу керек. Ал эми мындай көрүнүштөрдүн алдын алынбаган үчүн Билим берүү жана Илим министрине да жоопкерчилик болушу керек дешет агартуу тармагынын ардагерлери. Билим берүү министрлигинде качантан бери сөз болуп атат, реформа деп. Мына реформанын жыйынтыгы, мына кечеги Аксыдагы болгон окуя карабайсыңарбы? Бул эмне деген? Бул ошол мезгилде эле очередь талашып, жол чачалдырган жердеги эле окуя эмес бул. Бул мурдатан конфликт болуп келген. Мектепте конфликт болуп келген. Мектепте тарбиялык иштер начар. Өлүм менен аяктаганы өтө өкүнүчтүү да. Мына жанагы милициялар менен балдардын ортосунда жаңжалдан начальник кызматын таштап кетти. Ошол окуялардан Билим берүү министрлиги дагы тикеден-тике күнөөлүү. Билим столду элеп отура бербестен, эгерде өзү туура түшүнгөн болсо, бул билим берүү министрлигин башкара албаса, жетекчилерге жетиштүү тарбия бере албаса, кызматын таштап кетиш керек бул дагы. Мен ушундай айтар элем. Эскерте кетсек, өткөн 2023-жылдын 5-декабрь күнү Аксы районунун аймагында 17 жаштагы өспүрүм жигит бычакталып каза болгон. Бул окуя Аксы райондук ички иштер бөлүмүндө 122-беренеси адам өлтүрүү менен катталып кылмыш иши козголгон. Окуяга шектүү катары Аксы районунун Авлети майыл аймагынын тургуну 2007-жылы туулган өспүрүм кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Айбек Исабеков, Замирбек Тойшубаев, регион. Жалалабадда облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси жана анын орун басары кызматтан алынды. Буга майда бейбаштык кылган кишини кооптуу кылмышкердей кармаганы жана ага болушкан 17 жаштагы уулунун атайын кызматкерлер тарабынан сабалгандыгы себеп болгон. Ички иштер министрлиги бул окуя милициянын аброюна доо кетиргендигин маалымдаган. Аны менен катар министрлик аймактардагы жетекчилерди алмаштырды. Орун алган жагдайлар элдин милицияга болгон ишенимин солгундатарын ардагерлер белгилешти. Кененирээк кийинки материалда. Дал ушул окуядан кийин Жалалабад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңиш Абитов менен орун басары Ильяс Касымбаев кызматтан алынды. Мындан тышкары 13 жетекчи тартип жазасына тартылганын ички иштер министрлигинен кабарлады. Анда жетекчилер укук коргоо органдарынын тартиптик уставынын талаптарын бузуп, кол алдындагы кызматкерлер арасында мыйзамдуулукту жана тартипти жетиштүү көзөмөлдөбөй койгондугу жазылган. Бейбаштык фактысы менен козголгон кылмыш ишинин алкагында мыйзамдуу аракеттерди жүргүзбөй, шектүү айыпкер катары аныктала элек адамдарды коомдук жайда эскертүүсүз кармап кеткен видеосу интернетке тарап, коомдо талкуу жаратып, милициянын аброюна шек келтирген. Жалалабад облустук милициянын башчылыгынын ишмердүүлүгүнө ИИМдин ардагерлери баа берип, жетекчиси Жеңиш Абитов кызматкерлердин жүрүм-турумун, мыйзам чегинде иш алып барышын көзөмөлдөй албаганына байланыштуу ушундай жагдай орун алганын айтышты. Келгенде жакшы эле иштеп атты Жеңиш Абитов. 3 айдан кийин бузулду. Мен бул аксакалдар менен биз жакшы да эмеспиз, жаман да эмеспиз. Көптөгөн мыйзам бузууларга өздөрү барды. Мына мунун учурунда кайрадан оңолбостон өзүнүн кол астындагылар, ПОМдун начальниктери, бөлүм башчылары, мындайча айтканда полковниктен баштап низкийге чейин сойкулар менен заниматься этишти. Мына өзүңүздөр күбөсүздөр. Базар коргондогу өтө өкүнүчтүү передвижной сойкуну уюштурушту. Эми
Bulardan parakorçuluğunu aytpay эле koya bereyim. Mına Begavat pomunda Afgan gaz şindiminin kolga düştü bu сотрудниктер. Ama ahırı konca konцов biro jarım naказание alış kerek эле да. Аны şu начальник милиция болобу, облустук болобу, министри болобу, ошол жерде ушундай неме болуп атат, ага баа бериш керек. Бийлик тарабынан сөзсүз баа бериш керек. Ошондон кийин кичине тартип болот да. Милиция коргойбу же кордойбу? Ушул суроо көпчүлүктү түпөйүл кылып турат. Анткени Кочкоратадагы жагдайдан кийин элдин коргоочуларга болгон ишеничи солгундагандыгы айтылды. Буга министрликтин аймактагы өкүлдөрү, облустук милициянын жетекчиси мындай окуялардын алдын албагандыгы себептешет серепчилер. Министрибиз бул көп тармакты тейлейт. Ар бир тармактарды тейлеген орун басарлары бар. Областарда, райондорда өкүлдөрү бар. Ошолорду каттуу кармаш керек. Ушуга окшогон иштерди, милицияга болгон жаман көз караштарды şu орун басарлары алдын алыш керек. Şu орун басарынын айынан министрге дагы көз караш жакшы эмес. Муну ачыгын айтыш керек. Буларга айтсаң жаман көрүшөт. Өздөрүнүн ак сезишет. Өздөрүнү Кудай аркан сезишет. Азыр айтат го, бир кумалак бир карын майды чиритет дейт. Мен айтпайм милициянын баары ошондой деп. Ичинде бар, ак ниеттер бар, түз иштегендер бар, таза иштегендер бар. А бирок жанагы окшогондор мунун бүт баягы аброюн кетирип атат да. Бул окуя күзөт кызматкеринин 6 киши тарабынан токмоктолгонунан башталган. Ага шектелгендердин арасында Кочкоратада кармалган киши дагы болгон. Милициянын маалыматына караганда ал тергөөгө чакырганда келбей, кармоо учурунда спецназга баш ийбегендиктен күч колдонулгандыгы маалым болгон. Кармалган ата убактылуу жайга киргизилип, баласы ооруканага түшкөн. Кармоо учурунда кетирилген видео тасмада көрүнүп турган окуя боюнча учурда ошол кызматкерлердин үстүнөн кызмат иликтөө жүрүп атат. Бул окуялардан кийин ички иштер органдарынын бир топ жетекчилери алмашты. Маалыматка ылайык, Чүй, Жалал-Абад облустарынын башчылары, Ош шаардык жана Бишкектин Свердлов, Ленин райондорундагы башчылары кызматтан алынып, ротация жолу менен жаңы жетекчилер дайындалды. Жалал-Абад облусунун ызы чуусу менен кеткен Жеңиш Абитов көп өтпөй эле Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын башчылыгына барды. Акыркы жагдайды эске албаганда да милициялар катышкан бир топ резонанстуу окуялар катталып келет. Айрым жагдайларда жазасынан бошотулган учурлардагы кездешип турат. Мындан улам мыйзамдуулукту орнотот делген кызматкерлер мыйзам чегинен чыгып жатканынан нааразы пикирлер коомдо байма-бай айтылып келет. Акылай Кырабаева, Аскар Маматисаков, регион. Бүгін Борбор қалада Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагына маанилүү болгон Медэкспо Кыргызстан 2024 старт алды. Бул иш-чара медицина тармагындагы Борбор Азиядагы 5 ири көргөзмөнүн бири болуп саналат. Медэкспо Кыргызстан 2024 бул тармактын лидерлери менен жолугушуу, тажрыйба алмашуу жана медицина тармагындагы акыркы жетишкендиктер менен технологияларды тартуулоочу көргөзмө болуп эсептелет. Быйыл биргелешкен көргөзмөгө 10 өлкөдөн 80ден ашуун компания катышып жатат. Иш-чаранын ачылыш аземине өлкөнүн саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев катышып, өз сөзүндө жакын арада Кыргызстандын медицина тармагында чоң өзгөрүүлөр болоорун белгиледи. Бүгін Бишкекте медицина тармағындағы Борбор Азиядағы 5 ири көргөзмөнүн бири болгон Медэкспо 2024 Кыргызстан старт алды. Саламаттыкты сактоонун 18-эл аралык адистештирилген көргөзмөсүндө медицина тармагындагы лидерлердин жолугушуусу, тажрыйба алмашуусу жана ошондой эле заманбап технологиялардын көргөзмөсү болмокчу. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагындагы маанилүү болгон Медэкспо иш-чарасынын алкагында өткөн жылы Кыргызстанда ачылган кыргыз фармациясы менен чет элдик компаниялар ортосунда эки тараптуу келишимдер түзүлдү. Анын жыйынтыгында өлкөдөгү медициналык жабдуулар менен дары-дармектер бир кыйла арзан болоорун Алымкадыр Бейшеналиев баса белгилейт. Саламаттык сактоо жагында чоң ийгиликтер болот, себеби буга чейин бардык дары-дармектердин бардыгын, оборудованиялардын бардыгын фарм компаниялар алып келип аткан. Сапаты дагы, басы да абдан чоң болчу. Азыр биз болсо бүгүнкү ушундай уюштуруп аткан өз эксперт менен бардык компанияларды чакырдык. 10 өлкөдөн келди, 80 компания, 80 заводдун
представительдери 3 күн ичинде биздин кыргыз фармациянын жетекчилери менен, эксперттер менен жолугушуп, алар менен договорду контракт түзүшөт. Кийинки ошол заводдон дары-дармектерди, медициналарды, оборудованияны непосредственно заводдон алып келет. Бул деген бул сапаттуу баасы дагы арзан болот. Уюштуруучулардын айтымында саламаттыкты сактоонун 18 эл аралык адистештирилген көргөзмөсүнө мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлдү. Иш-чаранын алкагында Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагында сапаттуу иш алып баруу маселелерин талкуулоо үчүн дарыгерлер менен бизнес өкүлдөрүнө бириктирүү мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Медэкспо Кыргызстан бул Кыргызстанда эле эмес, Борбор Азиядагы эң маанилүү, эң чоң иш-чара. Биздин иш-чарабыз Медэкспо Кыргызстан ар бир жыл сайын Кыргыз Республикасынын өкмөтү, саламаттыкты сактоо министрлиги, Бишкек шаарынын мэриясы жана башка тийиштүү министерстволордун, ведомстволордун, ассоциациялардын колдоосу менен өткөрөбүз. Бул жылы биздин көргөзмөбүздө илимий иш-чара программабыз бар. Көргөзмөнүн жүрүшүндө катышуучу компаниялар инновациялык медициналык жабдуулардын кеңири спектрин, диагностика, хирургия жана реабилитация үчүн жабдууларды, ошондой эле медицинанын бардык багыттары үчүн башка өнүмдөрдү жана кызматтарды көрсөтүшөт. Жылына өтүүчү бул иш-чарага быйыл 10 өлкөдөн 80ден ашуун компаниялар катышып, анын ичинен ата мекендик компаниялар да өздөрүнүн продукцияларын көргөзмөгө алып чыгышкан. Жыл сайын өткөн Биэкспо выставкасынын биз ар дайым катышуучусу болобуз. Жыл сайын жакшы наамдарды алабыз, баягы жакшы оборудованияларды алып келип көрсөтүп берген үчүн. Аппарат жагына алып карасак, бул наркозно-дыхательный аппарат Sirius Med деген Кытай заводунан чыгат. Быйыл X66 жаңы моделин алып келдик. Бул аппарат азыр дүйнө жүзүндө Дубайда гана январда көрсөтүлгөн, экинчи болуп мына бизде көрсөтүлүп атат. Буга чейин Кытайда 1 жылдан бери иштелип келген, эми сертификаттардын баары колго тийди, Кудай буйрса. Ошо жараштуу эми чет мамлекеттерге чыгарганга укуктары бар. Чоң адамдарды карай алат, кичинекей балдарды карай алат, жана жаңы төрөлгөн медициналык тилде неонатальный деп коет, жаңы төрөлгөн ымыркайларды да карай алат. Бул жерден мисалы үчүн басып тандаса болот. 19 дюймдук сенсорный экран менен жабдыкталган. Бул азыркы врачтарга абдан жакшы, ыңгайлуу сапат болуп саналат. Мисалы үчүн балдарды алсак, бастык, уже өзүнүн настроить этилген бир параметрлери бар. Ошол менен иштей берет. Жана мынакей аты айтып тургандай наркозно-дыхательный деп атпайбы? Бул газдарды испарять этип, ошол менен обезболивать этип врачка иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп берет пациентти камдап. Эске салсак, жыл сайын өтүүчү Медэкспо Кыргызстан 2024 18 эл аралык адистештирилген көргөзмөсү Борбор калаада 2 апрелден баштап 4 апрелге чейин өтөт. Байман Ахматов, Майрамбек Абдибилалуулу, регион Бишкек. Кемиддин Пириев Кыргыз футбол биримдигинин Чүй облусу боюнча аймактык өкүлү дайындалды. Ал Артур Геворгияндын ордуна келди. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн Кыргыз футбол биримдигинин кеңсесинде Чүй облусунун аймактык бирикмесинин кызматкерлери жана Кыргыз футбол биримдигинин жетекчилигинин катышуусундагы жыйын орун алды. Чогулуш алкагында Чүй облусу боюнча Кыргыз футбол биримдигинин жаңы өкүлү тааныштырылды. Кыргыз футбол биримдигинин башкы катчысы Медербек Сыдыков регионалдык бирикменин экс-жетекчисине көп жылдык эмгеги үчүн ыраазычылык билдирип, улуттук кураманын футболкасын тапшырды. Жыйын учурунда Кыргыз футбол биримдигинин башкы катчысы жана аймактык уюмдун жаңы дайындалган жетекчиси бирикменин кызматкерлерине алдыдагы негизги максаттарды белгилеп, алар боюнча талкуу жүрдү. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толуктады. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.